Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар жана Facebook көрүүчүлөрү, ошондой эле YouTube'дан дагы көрүп жаткан биздин көрөрмандар. Эсиңдеби уктуруусу мына жуманын 5-күнү кайрадан сиздер менен ободо. Жаңы жылды мына Кудай буюрса жакшы тосуп, маанайлар жакшы болуп, мына жаңы жылдын башталганына 5 күн болуп отурат. Апапаккар алтын нурлуу күн берди, ак тоңгороп жомок сымал үйлөрдө, каткыргы чана тепкен балдардын кайгыңды жууп, аруулантат дүйнөңдү демекчи. Жан дүйнөбүз арууланып, жаңы жылыбыз кирип келип, мына бардыгыбыздын ой санаабыз, жаңыча ой жүгүртүүбүз, жаңыча пландарыбыз алдыга коюп, ошого умтулуп турган кезибиз. Анда эмесе сиздер менен кайрадан эсиңдеби уктуруусу. Барыңыздарга жаңы жылда жаңыдан ушул жаңы дем менен салам айтабыз, урматтуу угармандар. Барыңыздардын көңүлүңүздөр куунак болуш үчүн кайрадан Үй бүлөлүк Окея радиосу кызматта. Эфирде эсиңдеби уктуруусу. Барыбыз жакшы билгендей, Үй бүлөлүк Окея радиосундагы Үй бүлөлүк уктуруу десек болот. Биз дагы үй бүлөбүз менен чогуу чаран сонун жаңы жылды тосуп келдик. Демек, үй бүлөлүк жакшы бир чыгарылыш болгону турат. Ооба. Өзү жаңы жыл демекчи мындай бир жаңы жылда жаңы пландарды, жаңы ойлорду, жаңыча бир идеяларды ойлонуп, ошону ишке ашырууга ушунчалык аракет кылабыз да. Ошондуктан темабыз мына жаңы жылда жаңы максаттар деп койдук да. Максаттарыбыз жаңыча, мындай ойлорубуз жаңы болгон үчүн ушу умтулуубуз дагы жаңы нукта баягы жолун улайт деп үмүт кылып атабыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө, үй бүлөңүздөрдө же болбосо жумушуңуздарда болобу, кай жерде болобосун, мына жаңы жылда жаңы маанай менен, жакшы маанай менен бир пландарды ишке ашырууга билектирүүнө киришип турган кезиңиздер болуш керек. Анда ушул багытта сөзүбүздү улайлы. Мына жаңы жыл демекчи барыңыздарды куттуктап, чын жүрөктөн баарыбыздын көңүлүбүздү көтөрө турган жаңы жыл жөнүндө бир жакшы чыгарманы угуп алалы дагы. Мына ушул чыгармадан соң кайрадан биздин бүгүнкү жаңы жылда жаңы максаттар аттуу темабызды улайлы.
Мына барыбызга жогорку чыгармада ырдалгандай сонун жаңы жылдык маанай тартууландырыш керек. Чын эле эмне үчүн биз жаңы жыл тособуз деги эле ушул мисалы кандай деп ойлойсуз 31 декабрь болсо эгер кадимкидей эле күндөгүдөй эле жумушка барып анан кийин 1 январда кайра жумушу 31 декабрга үйгө келип анан 1 январда эмне үчүн кайра жумушка бара бербейбиз, эмне үчүн тособуз жаңы жылды? жаңы жылда мындай да эми жаңы жыл өзү мындай бир адамдардын ошо бир жыл бою аткарган иштери сөзсүз эле жумуш иш дей бербей ошол мындай бир эс алуулары же болбосо жакшы окуялары кызыктуу окуяларын жыйынтыктай турган ошо сара эсеп салуу артка бир кылчайта турган анан өзүнө өзү мындай отчет бере турган кезге алып келген мындай жакшы көрүнүш да жылдын жаңырышы жылдын баягы аяктап кайра жаңы жылдын жаңырышы бул адамдардын жашоосундагы өзүн өзү мындай иретке келтирүү өзүн өзү бир мындай бир аткарган иштерин жасаган жумуштарын бир мындай артка сара эсеп салып ошону өзү бир жыйынтык чыгаруу да анан кайра алдыга жаңы пландарды коюп ошолордун үстүндө умтулуу үчүн бул жылдын жаңырганы жылдын узаганы бул чоң өбөлгө түзүп ошого шарт түзүп берет да ошондой болгон учурда биз өзүбүздү өзүбүз мындай бир кандай десем иретке келтирип алабыз да. Ооба. Жаңы жыл, эски жыл, анан жаңы кийим, эски кийим, же болбосо жаңы адат, эски адат деген сыяктуу мындай сөз айкаштар бар да. Ушул тууралуу ойлоно турган болсок, бир окуган жайым бар. Эски чаначка дейт. Жаңы кымызды куйса болобу депчи. Же болбосо жаңы бир кездемеден тигилген бир мүшөк деп коелу да. Ошол жыртылып калса, ага эски жамаачы койбойт да, ага жаңы жамаачы коет да. Же болбосо эскирип калган аябай мындай жыртылып элечи, такыр эле жыртылып эскилиги жетип калган мүшөккө жапжаңы жамаачы койбойт экен да. Эмнеге дегенде, демек экөө бири бирине айкалышпайт. Жаңыбы демек жаңы. Анан мисалы жаңы бир мүшөккө жаңы жамаачы коюш керек дегендей да. Айтайын дегеним, жаңы жыл, эски жыл деп бөлүп алганыбыз эски болгондо ал эскирип деле кеткен жок, болгону ал артта калды. Ушул нерседе биз жашообузду иретке келтирсек болот экен. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр болсо баары жаңы. Демек, мурунку жылдын таарынычтары, мурунку жылдагы сиздин жаныңызды кейиткен окуялар, же болбосо мурунку жылдагы сиз жетпей калган максаттардын өкүндүргөнү бүт баарын артка таштап коюп, жаңы бир жылдын ачылышын жасасак болот. Анан жана биз жогоруда айтып өткөндөй, баягы эски чаначка жаңы кымызды куйган сыяктуу баягы эски адаттарыбызды жаңы жылга кайрадан эле сүрөп алып келе бербешибиз керек экен да. Демек эски жаман баягы адамдык, пенделик биздин бир баягы жаман сапаттарыбыз болсо, кемчиликтерибиз болсо, анын баарын эски жылга калтырганга аракет кылышыбыз керек экен да. Аны албетте бир жерди бир мындай пардону ачып туруп ошол жака калтыруудан жаап койгондук эмес, ошондой образына түшүнсөк болот. Бирок бул деген нерсе эски адаттарыңды кайра кайталоо мүмкүн эмес деп ойлойм да. Бул эми муну айтып отурсаңыз бир ыр эске келип атат. Алкул Осмоновдун бир жакшы ыры бар. Мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, күрс күрсеткен оор жөтөл үн чыгат деген. Адам өзүн үй сыртынан тыңшай билиш керек. Адам өзүн сырттан өзүнө өзү сара эсеп салып, сереп салып, адам өзүн өзү сындап, адам өзүнө өзү сын көз менен караганга үйрөнгөндө гана жогорудагы сиз айткан баягы эски адат менен жаңы адаттын айырмасын билип, менин кайсы адаттарым мындай бир бул жылга калтырып, жаңы жылга бул сапаттарымды таштап, жакшы сапаттарымды күчөтүп, өрчүтүп киришим керек деген ойго келет да. Эгерде ошол адам алгач өзүн мындай сырттан тыңшай билиш керек, сырттан өзүн өзү мындай бир баа бере билиш керек, өзүн өзү сын айта билиш керек. Албетте адам болгондон кийин кемчиликсиз адам болбойт. Бардык адам кемчилиги менен, бирок ошол кемчиликти дагы мен ошондоймун да, мен ошондой болсом эмне кылайын дегенден көрө ушул жерим өзүмдү артка тартып турат экен. Ушул сапатымды бир аз ойлонушум керек экен. Ушул жеримди оңдоп, кичине мындай бир оң жагына кичине багыт алышым керек экен
деген ойлор менен алып урушуп жүрсөңүз, демек сизде сөзсүз түрдө өсүү болот. Адам өсүш үчүн өзүн өзү көрө билиш керек, өзүн өзү сындай билиш керек. Ошол нерселердин баардыгын чогултуп, керек болсо тизмелеп жазып туруп, ушул сапаттарыман мен ушу жаңы жылды арлайынчы, ушул сапаттарымды калтырганга аракет кылайынчы депчи, ошол ою келгендин өзү жакшы. Ошол сапаттын баары эле кийинки жылга өткөндө 100% жок болуп кетет дегенге да болбойт. Ал жомокто болушу мүмкүн. Бирок кайсы бир деңгээлде мындай азаят. Мындай кайсы бир деңгээлде канча бир пайыз болсо дагы азайып отуруп, балким кийинки жылда же болбосо андан кийинки жылда ошол терс сапаттар толук жок болуп кетиши мүмкүн. Ооба, туура айтасыз. Анан ушул жерде бизде баягы уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы деп эле биз өзүбүздү өзүбүз жүгөндөп алат экенбиз да ойлорубуз мененчи. Бир сөз айткым келет, үйрөнгөн адат калат. Эгерде ошону калтырууга бизде каалоо болсо, ал адатыбыз калат экен. Демек ошол сиз үйрөнүп калган мындай начарыраак сапаттарыңыз сизди артка тартып жүргөнүн байкап калсаңыз, эмне үчүн дайыма артка тартылып турушуңуз керек? Эмне үчүн аксап турушуңуз керек дайыма ошол жерден? Жок, ошол үйрөнгөн адатыңыздан баш тартып, ошол адатты кайталабай коюу, бул сизге албетте жаңы ийгиликтерди жаратууга жардам берет. Ошондой эле жогоруда айтып өткөндөй, биз эмнегедир көбүнчө үй сыртынан өзүбүздү карабайбыз, биз үй сыртынан бирөөнү эле карай берет экенбиз да. Анан кийин бизди карап аткандарга биз мындай башкача айтканда кемчилигибизди айтып, оңолушубузга бир аз сарсанаа болуп, ушул оңолуп кетсе экен деп бир сындарды айтса, биз аябай таарынып ошол адамдарга ал эмес мамилебиз бузулганга чейин барат да. Бирок өзүбүз көбүнчө өзүбүздү өзүбүз сындабай, биз элди сындаганга көнүп калганбыз. Бул нерсе бизге жакшы деле бир мындай жыйынтык бербейт да. Бизге кайсы нерсе жакшы жыйынтык берет? Өзүбүздү өзүбүз сынап, өзүбүздү өзүбүз камчылап, өзүбүздү өзүбүз дайыма мындай тууралап турсак гана ошол нерсенин жыйынтыгын көрө алабыз. Ошол нерседе баягы үйрөнгөн адат калат, анан уйга жүгөн салат деп деле койсок болот да. Жакшы. Анан мындай да, көбүнчө бул балдарыбызга келгенде мындай бир ушул нерселер көп байкалат. Айрымдар мындай балдарды негизи бул ушундай көкпет да, бул эми айтканынан кайтпайт, же болбосо бул тигиндей деп мындай ушинте берсе, бала дагы ошого калыптанып калат да. Мен ушундай турбаймынбы, демек ушинтип көкпеттене берсем мага жараша берет экен, же болбосо мындай бир айтканды укпай мындай терс жака бурула берсем же моюн толгой берсем болот турбайбы? Бул ушундай эми, тиги элпегирээк баласына айтып, сен эле жасап койчу эми, же сен барып келчи. Бул ушундай да, мунун көкпети кармап калды же мунусу кармап калды деп өзүбүз биротоло ошондой мүнөздү калыптандырып салат экенбиз. Жок, андай эмес. Эмне үчүн бул такай эле бара берет, эмне үчүн сен жумшаган жака барбайсың деп бардык балдарга калыстык менен анын баягы тоң моюндугун же болбосо көкпеттигин аны артыкчылык кылбай, тескерисинче ошонун баарын талкалап жок кылганга, ал бала дагы эртеңки күнү тигил баладай, берки балаңыздай элпек болуп калганга чейин аракеттенип ошого күч жумшашыбыз керек экен. Себеби эгерде ал балада чоңоет, ал балада өзүнчө үй жай күтүп, мындай бир өз алдынча адам болгондо ошол сапаттар калып калса, ошого чейин калыптанып калса, өзүнүн жашоосуна эле, өзүнүн кийинки турмушуна эле тескери таасирин тийгизет. Элпек бала жашоосунда дагы бир жакшы ийгиликтерге жетишет да. Тоң моюндук, көкпеттик же болбосо айтканды укпаган мындай бир кежирлик, тээжиктик сапаттардын баардыгы кийин адамдын жашоосунда мындай бир тескери таасирин тийгизип, залакасы ошол өзүнө эле тиет, өз башына эле тиет. Ошон үчүн ошол балаңыздын ошол кийин ошол кежирлик менен, тээжиктик, көкпеттик менен тоң моюндуктун азабын тартып калсын дебесеңиз, ошол кенедей кезинен, ал чырпык кезинен түздөп кеткенге ата энелердин толук мүмкүнчүлүгү бар. Толук мындай бир жасап кеткенге, ошону оңдоп алганга колунан толук келет да. Ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып ийбешибиз керек. Мына өсүп келаткан даракты деле бутап тегиздеп, же болбосо кыйшайып өсүп баратса, аны түздөп байлап, түздө өстүрүп кетсе, ошол жаш чырпык кезинде же болбосо көчөт кезинде же көк тал кезинде мындай оңой болот да. Анан ал катып бүткөндөн кийин
ири кайшая өсүп калгандан кийин аны түздөш кыйын. Анда сындырып алабыз. Аны түздөйм десек сынып калат да. Ошон үчүн биз ошо бала кезинде, кичинекей кезинде колдон келсе, ошол сапаттарын дароо эле байкайбыз. Ушул байкап туруп, бул ушундай деп койгондон көрө, жок балам ал болбойт, ал нерсе сага жарашпайт же болбосо андай болбош керек. Анда ал жарабай калат. Андай таптакыр болбош керек деп баланы мындай бир оң жолго багыттап түздөп туруу ар бир ата эненин милдети да. Туура айтасыз. Мына биз бүгүн жаңы жылда жаңы максаттар деген теманын алкагында сүйлөшөрдөн мурун эски адаттарыбыз жөнүндө, эски жашообуз жөнүндө бир аз сүйлөштүк окшойт. Албетте кыргызда жакшы сөз бар, жакшы бала элпек, жаман бала тентек деп. Бул ушундай тентек деп жаман бала болуп калышын каалабасаңыз, балаңыздын келечегине кайдыгер болбосоңуз, анда жогоруда айтылган кеңештерди сөзсүз күмүш сырга катары кабыл алат болушуңуз керек деп ойлоймун. Эми жаңы жылда жаңы максаттар жөнүндө айтканга чейин кыргызда жакшы сөз бар, баягы жооп талап кылбаган суроолор бар экен да. Мына ошондой суроолорду угарман журтуна салгым келип турат. Мисалы, өткөн жыл сиз үчүн кандай болду? Биз бул суроолорду атайын эле бирөөгө барып жооп бербешибиз мүмкүн, бирок өзүбүз жооп беришибиз керек да. Ошон үчүн айтат да, баягы жооп талап кылбаган суроолор бар деп. Так ошол жооп талап кылбаган, бирөөгө айтпасаңыз деле милдеттүү эмессиз, бирок өзүңүзгө бере турган суроолор ушул. Өткөн жыл сиз үчүн кандай жыл болду? Өткөн жылда сиз эмнелерди жасап үлгүрдүңүз? Сиз алдыга койгон максаттар ишке аштыбы? Ашкан болсо канча пайыз ишке ашты? Эгер ашпай калган болсо, эмне себептен ашпай калды? Мына ушул суроолорду өзүңүзгө берип, кийинки жылга бир жакшы кадам таштоого ниет кылып турсаңыз, биз дагы кубанычта болобуз. Мына жаңы жылда жаңы максаттарды коюшат. Ар бир эле үй бүлөдө бар. Бул салттуу болуп калган. Ар бир үй бүлө мүчөсү ушул максат коюшат эмеспи? Ал эмес, бала бакчага барып атса дагы, ата мен бул жылы мындай мисалы өтүк алгым келет дейт да. Же болбосо ата карап туруңузчу, мен ушул жылы көп ыр жаттап, мен жакшы бала болгум келет деген кадамдардан баштап, бала бакчадагы балдардан баштап, улгайган ата апаларга чейин ушундай бир максаттар менен жашайт. Максатсыз жашоо анда баягы шамал айдаган деңиз толкунуна окшош болуп калат экен да, максатсыз жашоосучу. Ал шамал кайда айдап барса, ошол кайык ошол жакта кала берет. Максатсыз. Демек, биздин жашоо ошондой максатсыз шамал айдап жүргөн кайыкка окшоп калбаш үчүн кандай максаттарды койсок болот? Бир нече пункттарга токтолуп өтсөк болот, бөлүкчөлөргө. Мисалы, максат койгондо биз эң биринчи баарыбыз эле айтабыз да, акча көп болушун ким каалабайт, Бардык үй бүлөдө акча болуп турса жакшы. Акча бул эркиндикти берет. Финансылык эркиндик бул сиз каалаган нерсеге кол жеткире аласыз. Каалаган жака саякаттай аласыз, каалаган кишилерди конокко чакыра аласыз, каалаган кийимиңизди алып кие аласыз, каалаган нерсеңизди жасайсыз. Акча бул каражат баягы бизди башкарып турган, бизге бир өкүм сүйлөп, бизди бир өзү калчап турган нерсе катары көрбөшүбүз керек. Финансыны биз башкарышыбыз керек. Бирок андай финансыны башкарып калыш үчүн бизде финансылык пландар болуш керек. Анан өзүбүздүн карьерабызды, кесиптик жактан дагы пландарыбыз болушу мүмкүн. Биздин баягы достор арасында туугандарга болгон план болушу мүмкүн, бирок биздин айтайын дегенибиз бул нерселерге да алдыда токтолобуз. Бирок эң биринчи үй бүлө үчүн план коюу. Муну кандай түшүнөсүз? Үй бүлөгө ушул жылы сиз кандай план койдуңуз? Кимдир бирөө айтышы мүмкүн да, үй бүлөгө план койдуңуз деби, радиодо ушинтип айтып атабы, депчи. Үй бүлөгө кандай план коймок эле деп дагы айткан угармандарыбыз болушу мүмкүн. Анда биз ушул тууралуу бир аз айтып өтөлү. Демек, көбүнчө бул нерсеге аял заты мындай, кандай десек, баягы ынтызар да. Биздин үй бүлөдө да ушундай. Жаңы жылдык же башка бир пландар, максаттарды биз талкуулап бүткөндөн кийин дароо эле менин бир дептерим бар. Ошол дептеримди алып чыгам. Мына жолдошум айтып калат, дептериңди алып чыктыңбы кайра депчи. Ооба, дептерибизди алып чыгабыз. Мен алып чыгам. Анан жолдошумдун ойлорун, жөн эле каалоолорубузду жазабыз. Быйыл ким эмне кылгысы келет? Мисалы, жолдошум өзү ата катары, күйөө катары, ушул үйдүн кожоюну катары үй бүлөбүздүн кандай болушун каалайт. Анан мен дагы эмнелерди каалайм, бул жылда эмнелерди күтүп атам. Анан эрикпей зерикпей эле балдарыбыздан дагы сурап чыгабыз. Мүмкүн улуу кызыбыздын бир максат планы бардыр. Биздин жардамыбызсыз ал ишке ашпайт.
ар бир үй бүлө мүчөсүнөн сурап чыгып ортодо талкуулайбыз. Кыргызда жакшы сөз бар го, ийри отуруп түз кеңешүү дегенчи. Мына ошондой убакыт саатты бөлүштүрүп, айларды бөлүштүрүп, анын ичинен жумаларды бөлүштүрүп максат койсок эмнеге болбосун. Ооба. Негизи максат коюунун жакшы жери бул бир мындай пландап, ошого максаттуу иш алып барып, ошого максат менен умтуласың да. Ушуга жетейин депчи. Анан айрым учурда максаттар ишке ашпай калышы мүмкүн. Бардык эле учурда аша бербейт, бирок Ооба. бардык учурда дагы ашпай калбаш керек. Сөз жок дегенде бир 60-70% ишке ашканы оң да. Анан ошону ашырыш үчүн эмне кылыш керек? Ошол максаттар так болуш керек. Анан ошол максаттар мындай бир кандай десем мындай чындыкка жакын болуш керек да. Реальный деп коебуз го. Реалдуу жашоодо болуш керек. Анан баягы жөн эле абстрактуу нерселерди максат кылып алгандагы ишке ашпай калса, анан максат коюунун мындай бир каалоосун жоготуп коюшу мүмкүн да. Ал эми үй бүлөдө план койгондо үй бүлөлөр бири менен кеңешип, жогорудагыдай баягы үй бүлөсү менен кеңешип, баласы менен, жубайлар бири менен кеңешип дегендей, быйыл эмне жумуштарды бүтүрөбүз. Балким айрымдар үй алгысы келет, айрымдар ошо салынып баштаган үйүн бүтүргүсү келет. Ошентип эле түйшүктөнө бербей, жайдын толугунда каяка барып эс алып келебиз деши мүмкүн. Мисалы да, айрымдар көлгө барып эс алганды жакшы көрөт, айрымдар жайлоого барып эс алганды жакшы көрөт. Айрымдар мындай бир акча каражаты кененирээк мындай чет өлкөгө болсо, чет өлкөгө барып, мисалы Дубайды көрүп келгиси келет, мисалы, же Американы көрүп келгиси келет. Мунун өзү жакшы нерсе. Бирок биз ошол жакка биздин тилегибиз да чет өлкөгө барабызбы, каяка барабыз, эгерде саякатка башка жакка чыга турган болсок, бир гана ошол эс алууга, саякатка гана барсак дейм да. Ал жакка барып, эмне деген гана жумуштарды аткарып, бирок аягында жыйынтыгы жок келгендерди көрүп атабыз. Ал жакка барып иштейм деп кыйналып, мындай бир Кыргызстанды сагынып, бирок келейин десе мүмкүнчүлүк жок. Же болбосо документ жагынан жол берилбейт. Ушундай кыйналган адамдарды көрүп, ушул алар деле максат койгон, жакшы максат менен барышкан. Ооба, ал жактан иштейбиз, бул жактан үй алабыз, же болбосо ушундай бир жашообузду оңдойбуз депчи. Ал эми бардык эле нерсе өзү мындай бир ойлогондой боло бербейт экен да. Бирок ошол жактан мындай бир жумушунан баар таап, берекесин берип, ошондой жакшы турмушка жетип калгандар дагы жок эмес да. Мына жогоруда айткандай максаттарды, үй бүлөдө максаттарды койду. Анан кимдир бирөө айтышы мүмкүн да, ой мен максаттуу эле жашайм депчи. Кимдир бирөө чын эле мен чын эле максат койбойт экем депчи. Анан биз мындан да билсек болот да, максаты жок адам, максаты жок үй бүлө башка бирөөлөр жүр деген жака оңой эле көнүп кете берет. Мисалы, жүр тияка барып келели деп капысынан айтып калган сунуштарга деле макул деп эле кете берет да, анткени анын убактысы бош. Ал убакыты пландаштырылган эмес. Ал атайын максатка умтулуу үчүн ошол учурларга бир өзү аткара турган нерселерди белгилеген эмес дагы. Анан баягы жогоруда биз айткандай, шамал кайсы жака айдаса кете берген калагы жок кайыкка окшоп, тиги жүр десе аяка деле кете берет, бул жүр десе бияка деле кете берет. Анан дагы бир адамдар ушунчалык жанагы адам жумшагын адам жейт деп коет го. Адамдардагы бир мындай кызыктай сапат бар экен да. Ошондой максаты жок адамдардын талантын, убактысын, күчүн, ушул жөндөмүн максаты бар адамдар пайдаланып кетишет экен да. Мисалы, үй курам деп максат койду бир адам. Үй курганга аябай аракет кылып атат, пайдубалын коюп атат. Анан базарга барып келиш керек, же дагы ушундай эми үй кургандын баягы түйшүктөрү бар да. Ошол нерседе иш кылып атып, анан кийин караса жанында эле бирөө жөн эле жүрөт, бош эле жүрөт, максаты деле жок. Бүгүн эмне кыласың десе, билбейм эмне кылышымды деле деген адамдарды кел мен менен бир жака барып келбейлиби экөөбүз? Кел мындай кылбайлыбы десе, макул, барып келелиби дейт дагы, макул деп кетип калат. Анан барат, анын жумушун бүтүрөт, кечинде аябай бир тоону тоңкоруп келген үйүнө келип жатып калат. Анан кайра эртеси күнү 2-3 күн өтпөй эле бүгүн эмне кыласың? Билбейм, жөн эле. Жүр анда муну кылабыз деп. Башкача айтканда, ошол башка бир инсан, максаттуу инсандардын, биз мындай максаттуу инсандар бизди баягы
одоно айтканда колдонуп кетишет да. А бирок албетте мен такыр эле максат коюп алганмын деп тоң моюн болуп, ошол максатымдан чыкпаймын деп мамилени экинчи орунга коюп коюу дагы мүмкүн эмес. Ал нерсени дагы биз баягы пландаштырганда жакындарыбыз үчүн, досторубуз үчүн дагы атайын убакыт бөлүшүбүз керек. Айтайын дегеним, эгерде сиз так максатыңыз болсо, ошол максатка умтулуңуз. Студенттер жөнүндө айта турган болсом, студенттердин арасында мен көп кезиктирдим. Сабакка барышат, түштөн кийин бош. Анан кийин түштөн кийин жүр паркка барып келеличи десе, макул деп кете берет да, бири-бирин ээрчитип алыпчы. Же болбосо ошолордун арасында эле жүр бүгүн тияка барып отуруп келеличи бир аз десе, макул деп кете берет. Арасынан эле бирөө жок, мен бүгүн китепканага бармакмын. Жок, мен сабагыман тышкары дагы атайын ошол бир проект менен иштеп аттым эле. Ошол жака жардам берип, бир аз мага тыйында чыгып турат, мен өзүмө тажрыйба топтогон атам десе, аны шылдыңдаган учурлар да бар экен да. Ой, бул окумуштуу болуп кетмек беле, анан бул деген сен шумдук болчу анан деп, шумдуктунун төсү жорго, анан бир нерсе деген сыяктуу сөздөр менен мыскылдап, ал адамды сындырып да коюшу мүмкүн. А бирок негизи өзү күчтүү адам болсо, алар менен кошо күлүп эле, бирок өзүнүн максатына бара берет. 5 жыл окууну бүткөндөн кийин жөн эле мектепке, университетке келип кетип жүрүп бүткөн адис менен окуусуна кошо параллелдүү түрдө башка проекттерге кызыгып, катышып көрүп, конкурстарга катышып, айтор улам баягы ар нерсеге аралашып, башы бышып, бир аз болсо да турмушка тажрыйба топтоп, дароо жакшы иштерди алган эмес, университетти бүтпөй туруп иштеп кеткен инсандар дагы бар. Негизи жанагы максатсыз жашоо калагы жок кайыктай деген дагы туура. Жанагы мелтиреген талаада, мелмилдеген талаада бир камгак ары бери жепчеңил болуп учуп жүрөт да. Ошол сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Бирок жогоруда айтылды, бирок мен да баса белгилегим келип атат. Менин максатым бар, мен деген планым бар. Мен китебимди ачайын, анан мен дептериме жазып койгом деп эле баягы биротоло өзүн бир жипке тизип алгансып эле ушинте берген дагы болбойт да. Эгерде ошондой болсо дагы, максаттар болгон күндө дагы адам мындай бир ийкемдүүлүккө, орусча гибкий деп коюшабы, өтө ийкемдүүлүккө умтулуш керек да, ийкемдүү болуш керек. Ошол максатын бузбай туруп деле, мисалы бүгүн саат 10-до бир жумушка барып, ошол максаттын негизинде барып ушуну аткарыш керек болсо, бир кыйбаган кишиң дагы бир нерсени суранып калса, ошол максатыңды биротоло жокко чыгарып же унутуп басып кетсин деген кеп эмес, бирок ошону кайсы бир учурга мөөнөтүн жылдырып, ыңгайлаштырып, бир ылайыкташтырып, ошол адамдын дагы суранган адамдын да көңүлүн калтырбай, ага дагы макул болгонго мындай адамдык бир мүмкүнчүлүк болуш керек да, ийкемдүүлүк болуш керек. Ошого мындай ой, ниет туура болуш керек да. Жок, мен пландап алгам, сенин планың жок болсо жүрө бер дегендей дагы адамдарга мындай бир өзүн артыкчылык катары сезип анысын башка адамдар өзүн аябай бир маанилүү киши же болбосо мындай бир талап күчтүү, олуттуу киши сезип алып анан башкаларды мындай бир өзүнөн төмөн санаган болбойт. Адамдын баардыгы бирдей. Адамдын мындай бир жашоого болгон максаты же болбосо жашоого болгон бир умтулуусу баарыныкы эле мындай бир жакшы жашасам экен, мындай бир жакшы ийгиликке жетсем экен деген умтулуусу бар. Ошонун баардыгы сеникине караганда меники өйдө турат дегенден алыс болушубуз керек. Бирок өзүбүздүн максаттарыбызды ишке ашыра беришибиз керек. Ошол эле учурда башка адамдардын да көңүлүн калтырып, сындырып койгон жарабайт да. Туура айтасыз. Анан баарыбыз жакшы билгендей, жогоруда айттыңыз, ким эле мындай жакшы жашагысы келбесин. Баарыбыз жакшы жашагыбыз келет. Бирок эмнегедир карап турсаңыз, кимдир бирөөнүн жашоосуна башка бирөө кызыккан учурларды көп көрөбүз да. Карасаң Дубайда жүрөт, карасаң булар эми алар кыйын да, эми анда акча көп да деп башка бирөөлөргө четтен карап суктана берген учурларды көп эле кездештирип жүрөбүз да. Бул деген сөз эмне? Биз эс алып жөн жай эле уктап эле жаткан кезде ошол бүгүнкү күндө Дубайда жүргөн же бүгүнкү күндө баягы ийгиликтерге жетип жүргөн адамдар уктаган эмес. Алар биз жөн жай эле жыргап эле, максатсыз эле нары кааласак эс алууга кетип калып, кааласак отуруп алып, кааласак уктап калып, ушинтип жүргөн учурда алар өздөрүн өздөрү камчылап,
өздөрүнө өздөрү талап коюп бир жумуштарды аткарып жүрүп ошол максатка жетип мына үзүрүн көрүп аткан учурда анан баягы байларды кимдер жаман көрөт десе айтышкан экен да, байларды жалкоолор жаман көрөт депчи. Анан мынтип айтышат экен да, бай эмне кемип калмак беле, мага мынчаны берип койсо эмне болот? Ошончо колунда акчасы туруп кайрымдуулук болуп койсо эмне болот деп. Кечирип коюңуз, сизге бирөө сизге берүүгө милдеттүү эмес. Анткени ал жогоруда айткандай эмгеги менен таманакы маңдай тер менен келген эмгегин жөн эле сизге берип койгусу келбейт да, анан байлар сараң болот деп эле ушинтип киришет. Булар сараң болот, булар бергиси келбейт. Албетте бергиси келбейт, анткени ал өзү иштеп тапты, өзү күчүн коротту, ошого убактысын коротту. Сиз ырдап чордоп чартаңбай тээп мындай эме тил менен айтканда, орой тил менен айтканда ошондой жыргап жаткан учурда ал өзүн тыйып иштеп атты, уктаган жок, ал окуп атты мүмкүн. Ошондуктан баягы байды кимдер жаман көрөт десе жалкоолор жаман көрөт деген экен. Жалкоолор жөнүндө да айтылган жакшы бир сөз бар. Тиги мынтип айтышат экен, жалкоо дейт. Сен дагы үргүлөп бир аз жата турсаң, жокчулук сага каракчыдай кирип келет дейт. Колуңду бооруңа алып дагы бир аз уктай турсаң дейт, жаздыгыңа жармашып, анда жокчулук сени карактап кетет. Каракчыдай кирип келет, жолоочудай кирип келет сага депчи. Андыктан баягы биз атайын үй бүлө үчүн негизи эле жаңы жылда максат коюп атканда ошол биздин текке кеткен күндөрүбүздү, өткөнкү жылдагы күндөрүбүздү мындай эсептеп көрүп, ошолорду кийинки жылдагы бериле турган мүмкүнчүлүктө колдонуп калганга аракет кылсак деп ойлойм да. Мисалы, биз жөн эле кеп кеңеш айтып, жөн эле баягы акыл үйрөтө берген сыяктанбай дагы практикалык түргө өтсөк жакшыраак болот. Мисалы, келиңиз мен менен кошо сиз дагы дептериңизди ачсаңыз болот. Бир таанышым мага ноябрь айында, декабрь айынын башында чалды да, мындай депчи: Гүлзина, саламатсыңбы? Сен дейт, жазында март айынын 15-инен кийин ушул убакка бошсуңбу дейт да. Анан эмне болду эле десем, мен ошол учурда той өткөрө турган элем деди да, мага декабрда чалып айтып атат. Ошол учурга убактың болобу, мүмкүнчүлүгүң болобу депчи. Анан дагы бирөө чалды: сенин жөндөмдүүлүгүңдү билем, талантыңды билем. Апрель айынын 27-синде экөөбүз жолугушууга келип, бир проектти талкууласак болобу деди да. Мен ошондо чын эле мына аябай бир чети таң калдым, бир чети ушунчалык кубандым. Жаңы жыл жаңыра элек, январь келе элек, адамдар апрелди, мартты эми эле пландап коюшуптур да. Анан бирөөгө айтсам, ал ай деп күлүп, бир мындай мыскылдагандай сыяктуу күлүп койду да, бирок мен ушул нерсеге тескерисинче олуттуу карадым. Демек, ар бир күнүн баягы максаттуу өткөргөнгү чечиптир. Демек, биз үй бүлөдөгү максаттарды кантип койсок болот? Мисалы, азыр барак алып чыгып же дептерибизди алып чыгып жазсак болот. Мисалы, январь айы башында майрамдык эс алуулар. Майрамдык эс алуу десе жөн эле жатып алып эле бирөөнүкүнө барып алып же бирөөнү үйгө чакырып алып, албетте бул да жакшы, барышыбыз керек, конок болуп келишибиз керек. Биздин үй бүлөдө январдын 1-жумасы мына ушундай конокторго барып, башка бирөөлөрдү куттуктап, мамиле куруп башкалар менен, ата-энебизге, жакындарыбызга, досторубузга көңүл буруу менен өтөт 1-жумасы. Бирок кийинки жумадан баштап эс алып аткан учурда дагы кандай эс алуу керек? Мүмкүн жөн эле үйдө жатып уктап туруу эле эс алуу эмес. Балдарыбыз менен мүмкүн тоого чыгып келебиз. Же болбосо атайын эмне кантип эс алса болот? Ата-энебизди алып алып, мүмкүн ата-энебиз көптөн бери бар элек жерге алып барып, алардын көңүлүн ачабыз деген сыяктуу максаттуу эс алуулар болсо жакшы. Январь ичи мисалы ушундай эс алууга план койсоңуз болот. Анан февраль келди. Февральда сиз март үчүн эмнелерди кылышыңыз керек? Анан ушундай бар го, так бир иш башталарда, тигини мурда мынтип койсок болмок экен, тиги мурда мындай болсо болмок экен деген сөз эмне үчүн кайталанат десе, көрсө алдын ала камалга көрүлбөгөндүктөн. Мартта кыла турган ишке февральда керектүү нерселерди камдап, даярдап коюунун өзү акылмандыкка кирет экен да. Андыктан февраль үчүн сиз эмнелерди пландаштыргыңыз келет?
февраль айына тушуна жазып койсоңуз болот. Март келди мына. Март үчүн кандай планыңыз бар? Ошентип отуруп биз жана жогоруда Кут мырза айтып кеткендей, жайында мүмкүн бир жака барып эс аласыз десе, бирөөлөр ойлошу мүмкүн январь эми болуп атса, булар кайсы жайда айтып атышат депчи. Жок, азыр ошону пландаштырып койсок, жайкы эс алууларды. Ошого чейин жумуштардын баарын бүтүрүп, керектүү акчаны чогултуп, мисалы эс алууга бара турган болсок, айлык алган сайын айлыгыбыздын мынча пайызын эс алууга деп чогулта беришибиз керек. Дубайга баргандар дагы ушундай ойлорун айтышты. Мен Дубайга келе турган акчаны 1 жыл бою топтогонмун деп. Кантип дегенде Дубайга деп эле кадимкидей бир мындай кутуча ачып коюптур. Анан айлыгынын кайсы бир пайызын ошол кутучага сала бериптир. Дубайга деген кутучага. 1 жыл 6 ай, 1 жыл 7 ай деди го дейм. Ошондой болгондо ачып караса сумма жетиптир. Ал Дубайга кетти. Айлыгы кадимкидей, үй бүлөсүнүн продуктусу бар, азык түлүгү бар, эч кандай ага бир жерден чоң чыгым болгон жок. Жөн гана кутуча ачып коюп Дубайга деп. Ошого сала берген эле акчасына барып калыптыр да. Эми албетте мунун баардыгы пландоо, жашоого болгон план, жаңы жылга болгон план боюнча сөз болуп атат. Бирок ошол пландоодо дагы жанагы жалкоолук менен иштемчилдик боюнча сөз болуп атпайбы, эмгекчилдик боюнча. Анан бир уламыштардан укканымды айтып берейин. Адам бардык нерсеге мындай бир каниет кылыш керек экен, топук кылыш керек экен. Азыркы жашоосуна дагы шүгүрчүлүк кылыш керек экен да, Кудайга шүгүр дешибиз керек экен. Ким кайсыл деңгээлде жашап атса дагы Кудайга тоо, Кудайга шүгүр дебесек, демек ал жашоодон деле кол жууп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн бир жолоочу, бир акылман киши жол жүрүп кетип бараттыр. Анан алдынан бир жаман алачыкта жашаган бир киши чыгат. Ошол суунун жээги, бул жагы токой, ошол токойдун жээгине бир жаман алачык тигип алып, ошол жерде эптеп күнүн өткөрүп аткан бир кишиге жолугат. Анан берки даанышман, акылман киши өтүп баратып, анан экөө учурашып калат да, анан берки алачыкта жашаган киши сурайт: "О, акылманым, каяка баратасың?" десе, "Мен Кудайга баратам" дейт. "Кудайга барып жолугуп келейин деп кетип баратам" десе, "Анда Кудайга барсаң сурай келчи. Мен могу жаман каралачыктан качан өйдөлөйм? Качан бир үй жайга жетип, качан бир үй бүлөлүү болуп, качан бир очор бачар болуп, мындай адам катары жашоого жетем? Өмүр бою эле ушул каралачыкта күнүм өтүп кетеби? Ошону бир сурай келчи" десе макул дейт. Анан дагы жолун улап даанышман кетип баратып, канча күн, канча убакыттан кийин дагы бир адамга туш келет. Караса, өргөөлөрүн көрсө укмуш, малын көрсө батпайт. Ага кызмат кылган адамдар дагы өтө көп. Анан ордолору бар өзүнүн. Кыскасы, аябай жетишкен адам экен. Анан ал киши дагы жолоочуну чакырып: "О, даанышманым, кайда жөнөдүң?" деп ал колунан келген сыйын көрсөтүп анан сураса, "Ушу Кудайга баратам. Кудайга жолугуп келейин деп баратам" десе, "Эми Кудайга барсаң сурай келчи мен жөнүндө. Ушул Кудайга шүгүр, азыр мына ушунча балам бар, мынча кызым бар, ушунча очор бачар болгон мал жаным бар. Мына Кудайга шүгүр. Мага берген ырыскы күнүгө берилип атат Кудай тарабынан. Ушул мага берген ырыскыны Кудай качан токтотот экен? Качан токтотот экен? Мага керегинен ашык дагы берилип атат. Качан токтотор экен? Ушуну сурай келчи" десе макул дейт. Анан ошентип күндөр өтөт, жыл өтөт, анан кайра жолоочу кайра бери тартып, анан келатканда анан баягы байга кайра жолугат. Анан сурайт: "Жолоочум, келатасың?" десе, "Ооба, барып келатам." "Ошо айттыңбы баягы мен айткан аманатты?" десе, "Качан токтотот экен мага берген ырыскысын?" десе, "Ушул сен качан Кудайга келтирген шүгүрчүлүгүңдү, Кудайга тоо деп, Кудайга келтирген шүгүрчүлүгүңдү токтотсоң, ошол күнү токтотот экен берекесин, ырыскыны" десе, Кудай, ушунча мага тукум берип атсаң, ушунча мал жан берип атсаң, ушунча байлык, ушунча жашоо шартым болуп атса, мен кантип Кудайга шүгүрчүлүгүмдү токтотом? Кудайга шүгүр дейм да, Кудайга кантип топук кылбайм ушуга?
Анда мен адамдыктан кетип калбаймынбы? Кудайга шүгүр десе, баягы малжан андан да экесе көбөйүп кетет. Ошентип анан жолоочу дагы жолун улап анан баягы кара лачыкчан кишиге келет. Кара лачыкта жашаган кишиге келип анан жолугат. Жолугуп анан сурайт. Жолоочум келатасыңбы деп баягы кара лачыктагы киши чыгып сурайт анан ооба деп экөө учурашып. Айттыңбы мен жөнүндө? Мен ушул кара лачыктан качан чыгат экенмин? Кара лачыгым качан үйгө айланат экен? Качан мен дагы малжан күтүп, үй бүлө күтүп, мындай бир очор бачар болуп, бала чакалуу болуп, мындай адам катары жашайт экенмин десе. Сен качан Кудайга шүгүрчүлүк келтиргенде, Кудайга тоо деп, ошо каниет кылып, Кудайга ыраазы болуп, Кудайга шүгүрчүлүк келтиргенде гана сен ошондой жашоого жетет экенсиң десе. Жолоочум, мени эмне шылдың кылып атасыңбы? Мен кайсыныма шүгүрчүлүк келтирейин? Эмнеме тоо келтирейин? Мына могул ушул кара лачыгыма Кудайга шүгүр дейинби? Ушул кара лачыгыма каниет кылайынбы? Ушуга шүгүр келтиришим керек. Мен эмнеме шүгүр келтирем? Эчтекем жок болсо деп алаканын жайганда шамал, катуу шамал келип туруп жанагы кара лачыгын да учуруп кетиптир. Кара алачыгы да жок калыптыр. Мына ушул жерден бир жыйынтык чыгарсак болот да. Биз азыр кандай жашоодобуз? Кандай турмуштабыз? Эмне күндү көрүп атабыз? Азыр баягы ачарчылык заман жок. Кудайга шүгүр, адамдардын мындай жашоосу оңолуп, жакшы деңгээлге жетип калган кез. Кандай жашоодо болсак дагы Кудайга шүгүр деп, Кудайга ыраазычылык келтирип, ушул бүгүнкү күндөгү абалыма мен Кудайга ыраазымын деп, Кудайга ыраазычылык келтирип, шүгүрчүлүк келтирип, эмне ийгиликке жетсек дагы ушул Кудайдын бизге берген ырайымынан, Кудайдын мындай буйругу менен болуп атат ушу дагы деп, мындай Кудайга шүгүрчүлүк келтирсек, демек биз өйдөлөөнүн гана үстүндө болот экенбиз да. Ооба, туура айтасыз. Чындыгында жакшы сөз бар, ыраазычылык бул чоң байлык деп. Мына байлыкты түздөн түз маанисинде алып караганда да ушул экен да. Эгерде колубузда болгонуна ыраазы болсок, ыраазы боло билсек, анда бизге дагы берилет экен. Ошон үчүн бир сөздү мен жакшы түшүнчү эмесмин да. Кимде болсо, ага дагы берилет дейт да. А кимде жок болуп тартыш болот, андан дагы алынып коюлат десе эле түшүнө алчу эмесмин да. Эмнеси депчи, жокко бериш керек да, анан баардан алып ага бериш керек деген сыяктуу ойлор келе берчи. Бирок ушундан улам түшүнүп турам, колунда болуп туруп, анан ошону башкалар менен бөлүшө билген, ошого ыраазы боло билген адамга дагы да берилет экен да. А эгерде колунда болгонуна ыраазы болбой, өзүмө жетпей атат, мага жетпейт, менде жок деп бөлүшпөй койсо, ошол баягы колунда болгон нерсени ал нерсе тарып отуруп өзүнөн өзү жок болуп кетиши толук ыктымал экен да. Ошондуктан баягы сууга салыштырып айтып калышат го, эгерде суу бир стаканга суу куюп койсок, ошол көпкө чейин тура берсе, ал суу бузулуп, жыты да бузулуп, ичкенге жарабай калат депчи. А эгерде ошол стаканга суу куюлуп турса дайыма, куюлгандан кийин бул ашып башка дагы төгүлүп турса, ошол куюлган суу жаңы, кайсы убакыт болбосун алып ичүүгө жарамдуу суу болот экен да. Андыктан бизге кандай жакшылык келбесин, бизге кандай колубузда болбосун, ошону башкаларга бөлүшө билсек, ошону башкаларга дагы мындай бере билсек, бизге мындай түзмө түз айтканда деле буга берсем дагы берет башкаларга деп дагы ишеничпейден бизге бере баштайт экен да. А буга берип көргөм, бул сараң эч кимге бербейт, өзү гана жейт десе, анда ушул жерден баягы батанын булагы токтоп калышы дагы мүмкүн окшобойбу да. Ооба, негизи адамдар мындай бир түтүк сымал болуш керек экен да, өткөргүч. Мисалы бир бөлмөнү алалы, бөлмөнү такыр суу кирет, бирок чыкпайт. Ошол учурда эч жака суу агып чыкпаса, ал жер жанагы суу акырында азая турган болсо, ошол эч жака чыкпап токтоп калган суу түбү балырланып, анан сазга айланып, анан суу бузулуп кетет да. Жанагы кирген жери да бар, бирок ошол эле учурда ошондой көлөмдө чыгып турган жери бар суу күнүгө тазаланып турат. Ал жерде таза тунук суу болушу мүмкүн. Анан адамдар дагы Кудайдан берилет бизге мындай бир Кудайдын буйругу менен бир нерсеге ийгиликтерге жетебиз, же колубузга бир жакшы бир мындай нерселер болуп калат. Ошону башкалар менен бөлүшүп, мындай муктаж адамдарга мындай бир кайрымдуулук кылып, аларга муктаждыгына жараша мындай бөлүп турсак, колубузду сунуп ошолорго бөлүп турсак, ошол айлыгыбыздан деле мисалы анча мынча бөлүгүн
бөлүп ошол колунда жок кыйналып аткан же болбосо айрымдардын жалгыз боо энелер бар, балдарына кийим жок болуп калышы мүмкүн. Ушуларга колдон келишинче жардам берип турсак, ошону адатка айландырсак өзүбүз, демек биз дагы ошол түтүк сыңар өткөргүч болот экенбиз дагы. Биздин ички дүйнөбүздө же болбосо өзүбүздөгү нерсе бирөөгө берүүнүн ырахаты канчалык экенин сезген үчүн биз күнүгө тазаланып, күнүгө мындай бир адамдык сапатыбыз жок дегенде өтө бийиктеп кетпесе дагы ылдыйлап кетпей кармалып турат экен. Эгерде биз аларга мындай бир чын ниетибиз менен берип, мындай бир аларга бир кубаныч тартууласак, алардын алгандагы кубанычын көрүп, ошолорду кубанта алганыңа өзүңдүн жүрөгүң элжиреп, дагы бергиң келип, өзүң шеэрденип, сыймыктанып, өзүң эрдемсип, мен булар үчүн эле эмес, мен дагы ушундай үй бүлөлөрдөн бир 2-3 үчүн кам көрүшүм керек экен деп мындай бир кулачыңды кеңейте баштайсың. Кулачыңды канчалык кеңейтип, канчалык көп адамга жарыгың тие баштаган сайын, Кудай ошончолук мындайча айтканда куралдандырып дегендей мындай ошончолук ырыскысын төгүп, берекесин төгө болушунча кеңейтип бере берет экен да. Ооба. Жакшы сөз болду. Анан дагы мындайча айтканда, бир убакытта мындай адамдарды ар кандай категориялары бар да. Жана мен жогоруда айтып өткөн сөзүмө кайтып келсем, баягы колун кушуруп отуруп алып эле бул бай да, бул мага бөлүшүп койсо эмне болот, мага берип койсо эмне болот деп 6 саны аман туруп эле, бирок ошол сурана берген, баягы кыргызда жаман сөз бар го, өлүгүн артып алып депчи. Же болбосо өзүнүн көйгөйлөрүн чечишип койсо эмне болот, ошол деле акчабы деп догурунуп, башкача айтканда, ошол нерсеге оңой окуатка, бекер окуатка көнүп алган адамдар чындыгында бул нерседе баягы өздөрү эле мындай жапа чегип калышат да. Ал эми биздин жашообузда көп эле көрүп жүрөбүз. Бир ушундай адамды тааныймын, азыр аябай белгилүү доктур, Кыргызстан бүт тааныйт. Ал убагында ушул Бишкекке келип окуп аткан кезде атасы кайтыш болуп калат экен, 1-2 курсунда. Анан анын кайра кайтып келип, атасынын ошо каза болгондо барып кайра кайтып кеткенге эмеси, каражаты жок. Анан айла жок окууну токтотконго туура келген учурду байкап калат экен. Дагы бир тууганы байкап калып, анын колунда бар экен, балдары жаш, мындай окуткан студенти жок дегендей. Анан ошол баланын баягы биздин айылдан чыккан, биздин туугандардан чыккан мыкты инсан, ушуну колдоп коеюн деп туруп, ошонун жол киресин төлөп, окушуң керек сен деп, көп деле акча бербей туруп, жол киресин төлөп берип, сен кандай болсо да эптеп жеткин ошол жерге. Кара нан менен суу ичсең дагы ошол окууңду бүтүргүн деп жакшы шыктандырып жолго салган экен. Келип, анан баягы жолун улантып окуп, окууну бүткөндөн кийин азыр ошол айылды эмес, ошол районду дарылап жүргөн, ошол районго жарыгын чачып жүргөн өтө күчтүү бир мындай врач бар да. Мен ошону көрүп айтам, биз кимдир бирөөгө азыр жакшылык кылып койсок, биз эли журтубузга келечек тартуулагандай да болуп калабыз да. Ошон үчүн бир жакшы сөз бар экен, бирөө айтыптыр да, Кудай, мени баягы текеберденип кетип сага мындай наалат айтып, сен менен тең тайлашып, текебер болуп кетип күнөөгө батпаш үчүн мени өтө байытпай эле койчу дептир да. Бирок өтө жакырданып кетип, күн сайын наалып, атыңа сөз тийгизип, ушунчалык мындай башкаларга чейин сөзүм тийип, өтө жакырчылыкта жашап калбашым үчүн мен орто заар жашоо берчи дептир да. Анткени мен өзүмдү билемин депчи. Адам жылкы мүнөз деп коет го. Жылкы арыктап кетсе, аябай эле баягы мөгдүрөп калат да, анан кийин кичине семирип калган кезде ээсин тебе баштайт деген сыяктуу, биз дагы ушул жылы кененирээк рызкыбыз болсун, байлык күтөлү, үй күтөлү, бир пландарыбызды ишке ашып, финансылык пландарды коюп, ийгиликке жетели деп атсак, эң биринчи өзүбүздүн адамдык баягы жүрөгүбүздү, пейилибизди, мүнөзүбүздү карашыбыз керек экен да. Ошол нерсени көтөрө алабызбы? Текеберденип кетип, тескерисинче кимдир бирөөнүн жүрөгүн ортуп, Кудайга каршы күнөө кылып албайбызбы деген бир ойду ала жүрүшүбүз керек да. Эгерде биз жүрөгүбүз даяр болсо, агып келаткан баталарды башка бирөөлөргө да бөлүшө алсак, пейилибиз ошол боюнча баягы жакшы бата бар го, кең пейил берсин, кенен ырыскы берсин деп. Кетпес дөөлөт кең пейил. Кетпес дөөлөт кең пейил берсин. Кетпес дөөлөттү берип койсо, кимдир бирөө манчыркап кетип атпайбы? Кең пейили болсо, кетпес дөөлөттү дайыма башкалар менен бөлүшө билген, бул өтө чоң артыкчылык экен да.
Ооба. Эми бул жерде биз адамдарга мындай бир жогоруда айтылгандай акыл айтуу же насаат айтуу эмес. Биз болгон оюбузду айттык. Ал эми адамдар уккандар өзү бир жыйынтык чыгарып, эгер туура жагы болсо туура кабыл алып, туура эмес жагы болсо албетте кабыл албай койсо деле болот. ооба Ошон үчүн биз деле адамбыз, бизден дагы айрым учурда кемчиликтер кетип калышы толук мүмкүн. Ошон үчүн биз бири бирибизге колдон келишинче кеңеш айтып турганга мындай умтулуп турууга милдеттүү экенбиз. Себеби бири бирибизге канчалык жакшы кеңештерибизди айтып, же болбосо бир жашоодогу тажрыйбабызды бөлүшүп, айрым жерден туура эмес кылып алып өкүнүп калган жерибизди да айтып, ушундай болбойлу деп ушинтип турганыбыз бири бирибизге болгон жакшылыгыбыз экен. мына жогоруда жаңы жылда жаңы максат деп айтып өттүк. Айтарыбыз ушул үй бүлөгө дагы сөзсүз түрдө максат коюшубуз керек экен. Үй бүлө менен чогуу убакыт өткөрүүгө, жанагы айткан эс алууларга, биз айткан баягы тууган урукка катташкан учурда биздин баягы бала чакабызды ээрчите жүрүп, бала чакабызды баягы туугандар менен катыштырып жүргөнгө дагы көңүл бурушубуз керек экен да. Ошондой эле биз өзүбүздүн дагы бир максат кое турган нерсе, биз кесиптик жактан өзүбүздү өнүктүрүү үчүн канча китеп окуйн деп атасыз, канча убакыт бөлөйүн деп атасыз, мүмкүн билимиңизди жогорулатасыз, же болбосо мүмкүн башка компаниялар менен иштеп көрөсүзбү деген сыяктуу. Ошол эле учурда идиреги бар балдарыңызды мисалы кайсы жакка окутуп койсоңуз болот. Көптөн бери апа комуз үйрөнөм деп жүргөн балаңызды ушул өткөн жылы чоло тийбей, ошо катыштыра албай жүргөн болсоңуз, мүмкүн бул жылы план коюп коерсуз. Же болбосо балдарыңыздын кимдир бирөөсү баягы жакшы ноутбугум болсо, мен келечекте айтишник болот элем деген сыяктуу кыялдарын айтып жүргөн болсо, анда финансыны ошол максатка дагы бөлүштүрүп, ушул нерсеге да көңүл бурсак өтө жакшы. Ошондой эле досторубуз менен дагы катышууда баягы такыр эле менин максатым, мен өзүмчө баягы үй бүлөм деп такыр башыбыз менен эле досторубузду, туугандарыбызды карабай коюп кетүү дагы бул баягы чектен ашып кеткендикти билдирет. Достор менен дагы мамилени бекемдөө үчүн кайсы учурларды, кайсы майрамдарды чогуу майрамдаш керек, муну да белгилеп жазып койсок ашыкча болбойт. Ошондой эле биздин туугандарга жогоруда айтып өттүк, тууган туушкандарга убакыт бөлүшүбүз керек. Кайрымдуулук жөнүндө кененирээк айттык окшойт. Демек кайрымдуулук кылып жаткан учурда да эске ала турган нерсе, оң колуңдун бергенин сол колуң билбесин дейт да. Жар салып элге ар кимге айтып мактанып коюу аркылуу биз ала турган даңкыбызды же мактообузду бул жерден алып калат экенбиз да. Анда бизге баягы Кудайдын көзү түз болсун, баягы ушуга берип коюптур деген нерседен кур калып калышыбыз мүмкүн. Ошол эле учурда колуңда бар болуп туруп, бирок муктаж адамдарга кайрымдуулук кылбай коюу күнөөгө жатып калат экен. Андыктан бар кезде барды бардай колдоно билели дагы, барчылыкты дагы, колубузда болуп турган кененчиликти дагы бир келген мүмкүнчүлүк катары гана колдонуп, мүмкүн болуп турган кезде жакыныбызга албетте кол сунуудан баш тартпайлы. Ооба. Албетте бири бирине кол сунуп, бири бирине кам көрүү бул албетте адамдык сапаттардын эң бийиги да. Эми урматтуу туугандар, урматтуу биздин угармандар жана YouTube'дан көрүп жаткан көрөрмандар, баарыңыздарга мына жаңырган жаңы жылыбыз жакшылыктарды алып келсин. Ушуну менен убактыбыз аягына жетип, мындай убактыбыз бүтүп баратат. Сиздер менен мына 1 саат бою ошол жаңы жылдагы жаңы максаттар, же болбосо ошо адамдык сапаттар тууралуу сүйлөшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ой бөлүштүк сиздер менен, албетте жыйынтыкты өзүңүздөр чыгарасыздар. Эмки 5-күндөрү кайрадан сиздер менен эсиңде уктуруусунан жолукканга чейин саламатта болуңуздар. Ооба, жакшы туруңуздар. Биз дагы Кудай буйрса жаңы жылдагы эсиңде уктуруусун мен Гүлсина Мыйзамбекова жана Кутмурза Жакыбалиев алып бардык. Алдыда быйылкы жылкы эсиңде уктуруусуна да жакшы жаңы максаттарды коюп турабыз. Келечекте ар жуманын 5-күнү сиздер менен жагымдуу бир үй бүлөлүк учурларды, эфирлерди уюштурууга чын дилден аракет кылып турабыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча, үн алышканча сак саламатта туруңуздар. Жакшы туруңуздар.